Саламатсыңар балдар. 6 класс 1 чейрек кезектеги онлайн информатика сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы алгоритмди жазуу формалары. Сабактын максаты алгоритмдер жазуу формалары жана берүү жолдору менен кеңири таанышасыңар. Аткаруучуга түшүнүктүү тилде жазылган алгоритм программа деп аталат. Алгоритмди берүү жолдорунун негизги 3 жолу бар. Биринчи табигый тилде, блок схема түрүндө, программалоо тилинде. Программа түзүш үчүн биз сөзсүз түрдө алгоритмди берүү жолдорун жакшы билишибиз керек балдар. Эми ар бирине бирден токтололу. Табигый тилде биринчи башы, экинчи сумкаңды ач, үчүнчү күндөлүгүңдү алып чык, төртүнчү бүгүнкү берилген тапшырмаларды кара, бешинчи керектүү китептериңди алып чык, алтынчы берилген тапшырмаларды аткар, жетинчи тапшырмаларды аткарып бүткөн соң китептериңди салыштыр, сегизинчи аягы. Бул биз өткөнкү сабакта табигый тилде алгоритм түзгөнбүз. Бул жерде биринчи x-ка 2-ни кош, жыйынтыгын a1 деп ал. a1-ди 4-кө көбөйтүп, жыйынтыгын a2 деп ал. x-тен 2-ни кемит, жыйынтыгын a3 деп ал. a3-ди 2-ге көбөйт, жыйынтыгын a4 деп ал. a2-ни a4-кө кош, жыйынтыгын a5 деп ал. a5-ти 0-гө барабарла. Бул табигый тилде айтылган алгоритм. Блок схема түрүндө алгоритмдин көрсөтмөлүү графикалык сүрөттөлүшүн схема деп айтабыз. Алгоритмдин айрым аракеттерин ар кандай геометриялык фигуралар менен берүү блок схема деп аталат. Блок схема түрүндө биз базардан алып келген ар кандай турмуш тиричилик техникаларын, китепчелерин карасак, ушундай болгон блок схема түрүндө болгон схемалар бар. Булар бир кандайдыр бир маанини түшүндүрөт. Ошондой сыяктуу эле биз алгоритмдин кадамдарын белгилеш үчүн блок схемаларда алгоритмдин кадамдарын белгилеш үчүн блок схемаларда геометриялык фигураларды колдонобуз. Анын үчүн биз алгоритмдин башы, аягы жазылат. Мындай болгон чекелери айлана түрүндө болгон тик бурчтуу геометриялык фигурага. Аткарылчу аракет же процесс жазылуучу фигура тик бурчтук. Аракеттерди аткаруу чечими же шарт ромбко жазылат. Мындай болгон ромб фигурасына. Алдын ала аныкталган аракеттер тик бурчтук ичинде дагы камтылган тик бурчтугу бар геометриялык фигурага жазылат экен балдар. Өзгөрмөлөрдү киргизүүнү жана чыгарууну мындай параллелограмм формасындагы блок схемага жазабыз. Аракеттердин багытын көрсөтүүчү жана туташтыруучу сызыктар булар болуп эсептелет экен. Блок схема түзүүчү редакторлор. Булар компьютерде ар кандай блок схема түзүүчү редакторлор. Мындай кылып блок схемаларды түзүп чыкса болот. Кулпуну ачуу алгоритми. Блок схема түрүндө карап көрөлү. Башы, ачкычты ал, кулпунун оюна ачкычты сал, сааттын жебесине каршы багытта 2 жолу бура, кулпуну ач, аягы. Бул блок схема түрүндө кулпуну ачуу алгоритми. Кулпуну ачуу алгоритмин эми шарттуу түрдө карап көрөлү. Башы, ачкычты ал, кулпунун оюна ачкычты сал, ачкыч туура келдиби? Бул жерде карасыңар, бул жерде шарттуу белги, ромб белгисине шарт белгиси жазылат. Бул жерде ачкыч туура келдиби? Ооба же жок деген шарт коюлат. Ачкыч туура келдиби? Ооба болсо, анда кулпуну ач. Ачкыч туура келдиби? Жок болсо, башка ачкычты ал. Кулпунун оюна ачкычты сал. Ачкыч туура келдиби? Жок. Башка ачкычты ал. Кулпунун оюна ачкычты сал. Ачкыч туура келдиби? Эгерде ооба болсо, анда кулпуну ачабыз. Ачкыч туура келдиби? Жок болсо, башка ачкычты алабыз да, кулпунун оюна ачкычты салабыз. Ооба болсо, кулпуну ач, аягы болуп, бул алгоритмдин шарттуу
блок схема түрүндө жазылыш. Азыркы учурда ар кандай программалоо тилдери бар. Pascal, Basic, Fortran, Delphi азыркы түрдө эң кеңири таралган программалоо тили бул Python программалоо тили. Кийинки сабактарда Python программалоо тили боюнча кеңири маалымат аласыңар. Кайталоо билим алуунун энеси демекчи, сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге суроолорду берейин. Биринчи суроо. Чечимди кабыл алуу үчүн кайсы геометриялык фигураны колдонобуз? Үч бурчтук, параллелограмм, квадрат, ромб. Туура жооп ромб. Экинчи суроо. Амалдарды аткаруу үчүн кайсы геометриялык фигураны колдонобуз? Квадрат, тик бурчтук, параллелограмм, ромб. Туура жооп тик бурчтук. Үйгө тапшырма. Силерге белгилүү алгоритмдерди жазуунун формаларын санап бергиле. Апасы Айгүлгө 9 литрлик жана 5 литрлик эки чака берип, үйгө 3 литр гана суу алып кел деди. Айгүл бул тапшырманы кантип аткарат? Балдар, ушул тапшырмага блок схема түрүндө алгоритм түзүп, дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр. Азаматсыңар балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө телефонду туура пайдаланып, сабактарга активдүү катышабыз.